Кадамжай районунун Кайтпас айылында өрүктүн алгачкы түшүмү териле баштады. Аталган айылдын тургуну Нурали Акматовдун багында бүгүнкү күндө 20дай кыз келиндер өрүк терип иштешүүдө. Негизинен Кайтпас айылы өлкөнүн эң ысык аймактарынан болгондуктан бул жерде өрүктөн сырткары кулпунай, гилас да экспортко чыгууда. Кызаргандар эле жамгыр көбүрөөк болгондо машинеп. 56 жаштагы Нурали Акматов 30 жылдан бери багбанчылык кылат. Учурда эрте бышчу өрүктүн түшүмүн жыйноо менен алек. Ал жашаган Кайтпас айылынын негизги кирешеси да багбанчылык менен дыйканчылык. Андыктан бышчылык мезгилинен алар үчүн мааниси зор. 20 түп өрүк багынан быйыл 3 тоннадан ашуун түшүм алууну көздөп турат. Быйыл ушу курган жерлерге калгандарга дагы жаңы ушул эле сорттон отургузганмын. Болжолдуу түрдө 100 миңден ашыраак сатам жылың. Быйыл энди болжолум көбүрөөк. Эрте бышчу өрүктүн бул сорту учурда Казакстан, Россия өлкөлөрүнө экспортталууда. Багбандын айтымында өрүктү жыйноодо да чоң түйшүк бар. Теримди кечиктирбөө зарыл. Багбандын бакчасында өрүктөн сырткары 30 түптөн ашуун алча да бар. Өзүм мынча бакты терип жетишпеймин. Ошондуктан сырттан дагы күнүгө bir 10 gün, 15 gün күнүгө 10 адам, 15 адам алып келип иштетемин. Аларга дагы кошумча иш болуп атат. Багбан учурда өрүктүн экспортко жарабай калгандары ысырап болуп атканын айтат. Мындан улам аймакка кайра иштетүүчү ишкана куруу зарыл дейт. Сортировка деп коебуз, сортировкадан күнүгө жок дегенде 200-300 килограмм сортировка чыгып кетет. Бул сортировкада эле жаман брактар эмес, урунду болуп калган нарак-барак. Ошого кана эми бизде бир кайра иштетүүчү бир ишканалар болсо, ошолорго барып тапшырсак, 5 сом болобу, 10 сом болобу тапшырсак, бизге дагы кичине киреше болот, башка болот дегендей. Баткен облусунда жалпы 7000 гектардан ашуун аянтта өрүк бактары, ал эми 1500 гектардан ашуун жерде алча бактары бар. Жылына өрүк бактарынан 60 000 тоннадай түшүм алынып, ички базарларды камсыздагандан тышкары Орусия, Казакстанга экспортталат. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.